Бул Жалал Абад шаарындагы Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясы. Өткөн окуу жылынын аягында мындагы тапсырдоо иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада көргөн кишинин көзү кубаныгыдай абалга келген. Мында атайын уста жалдап жумуш жасалган эмес. Мугалимдер өздөрүнүн аракети менен мектепти ремонттон өткөрүшкөн. Республикалык бюджеттен 144 миң ремонтко деп бөлүнгөн. Ал краска, акитаж, водомиссион кошуларга, щеткаларга бөлүнгөн. Ал биз аны алдык, краска алдык, бардык. Эми алар алып келип берет да, бизге акчалай бербейт аны. Ошондой келди, анан мугалимдердин күчү менен дагы деле ошо каражат бөлүнгөндө уста акысы деп коебуз, ошондойлор бөлүнбөйт да бизгечи. Анан келип эле анан мугалим өзү жасагышка туура келет. Мурун ата-энелер баягы фондулары бар да, ошолордон каражатынан алып жардам катары кылып уста жалдачыбыз. Анан быйылкы жылы андайларда жок болуп калды. Анан мугалимдер бөлүнүп алып эле, мисалы үчүн бир кабинетте 2 мугалим болсо, ошо экөө краскасында, акитажында беришти, акитажды. 2020-га жакын окуучу билим алган мектеп 1927-жылы курулуп, тарыхый мааниси бар Жалал Абад шаарындагы эң алгачкы билим уясынын бири болуп эсептелет. Имарат эскиргени менен аны колдон келишинче жасалгалап, окуучуларга мыкты шарт түзүп берүү мында эмгектенген жамааттын колунда. Эми кылсак болот экен жакшы. Былтыр ата-энелердин демөөрчүлүгү менен биз мына көп жерлер былтыр кылып алдык эле. Былтыр мулардын баары шпаклевка кылып, бул эми бир ремонт кылгандан кийин аны поддерживать этиш керек да. Карап турсак, ошол жакшы турат. Эгер не болбосо карабасаң кетет да, негизинен карап туруш керек да, ошону содержать этип болсо, ошол биздин ишибиз эми. Жалал Абад шаарында жалпы мамлекеттик 20 мектеп бар. Аларды ремонттон өткөрүүгө республикалык бюджеттен 1 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Учурда бардык мектептер толугу менен жаңы окуу жылына даяр экендиги айтылууда. Мектептерде ремонт иштери өз убагында эле болду. Министерство тараптан акча каражаты бөлүнүп берилген. Ошол акча каражаттарына биз тендер аркылуу материалдарын полностью алып бердик. Ремонттор азыр бүгүнкү күндө бардыгы толук бүткөрүлдү. Азыр даяр эле бардыгы. Эми кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан бардыгы ремонттон өткөрүлдү. Дегенменен мектепке сентябрь айынан тартып 1 класстар гана баруусу күтүлүп жатат.